айткандай эч кандай бир корко турган нерсе жок. Аны жыйынтыгын колума беришет. Болду, анан ошоңчо бүтөт. Бул иш мындай бир сиздин өзүңүздүн саясий көз карашыңызга мындай бир таасирин эттиби деп ойлойсуңар же кандай деп ойлойсуңар? Жок, андай нерсени байкаганым жок, чынын айтайынчы. Сиз мисалы посторуңарда тиги президент сындап жазат экенсиңер, тиги биздин шефти Ташиевди сындап жазат экенсиңер деген нерселер болгон жок эч кандайчы. Жакшынакандай мындай кичипейил мамиле кылышып эле мындай жерге чейин келип, байке мыйзам боюнча ушундай күбө катары баягы көрсөтмө берип коюңуз дедим, мен макул дедим, берип койдум ошол. Ушул эле болду. Тинтүү кылганда бүт баарын аң тартып эме кылып текшериштиби? Камера менен эле мындай эме кылышты, анан тиги текшеришти го. Күбөн. Эми бул жерден бир эме кылбай эле коелу деп эсептейм. Мисалы, мында ажиотаж баягы өзүмдүн бир мыйзам чегинде иш кылышты деп ойлойм. Анан коркула турган нерсе жок бул жерде. Мыйзам чегинде эле эч кандай бир эме катары жок эле бүтөт бул иш. Рахмат Айбүртүгүл. Биз кичине көчүп калдык, анан сиз түшүндүрө кетсеңиз эмне жөнүндө сурады биз? Эмедеги жанагы жүгүрбөй алдык да. Фейсбукта бир пост көрүшкөн. Ошол боюнча. Көрсөң баягы экстремисттик уюмдарга тиешелүү пост да, мен илимий макала деп ойлогом, аны чындыгында баягы ошол бир кайсы бир өлкөнүн бир тарыхый басып өткөн процесстер ушундай болчу да. Ошондой экен көрсө ал ушундай. Сиз толук окуп эле анан Жок, окуп чыккан мазмунда просто баягы мындай бир эме жок, мындай бир чакыруу жок эч нерсечи, илимий эле эме да. Анан көрсө баягы ошол жанагы авторлор деген жерде кээ бир жерде ошол кээ бир адамдардын эмеси өтүптүр да ошол. Бул жерде эч бир эме жок. Канча убакыт? 1 сааттан ашык. Эмне себептен баягы келгенде өзлөрүн айтышпаптыр го? Үйүңүздө келечегиңизди айтты го? УКМКбы же? Жок, айтышты, ал жетпей калдыбы маалымат? Жетпей калды маалымат. Мен балдарым үйдө болчу да, мен как раз бүгүн үйдө болчумун, анан жүрөктөр чөт да. Сиздин буюмдар берилди кайда? Жок, ошол как раз азыр эмеде экспертизага бериш. Телефондорду бердиби жана? Телефон жок, ал эмелерин алып кетти жана, сырттарынчы. Сырттарын алып кетип, жанагы имей код ошол аркылуу баягы телефондо ошондой материалдар барбы жокпу деп текшеришет го дейм ошо. Ошондо эскертүү эле берилди да азыр сизге? Эскертүү берилген жок, күбө катары эле чакырылды. Эми бул жыйынтыктоочубу бир эле жолу же дагы? Жок, ушул жанагы дагы чакырышат, анан жанагы менден алып кеткен китептерди экспертизага берип, анан ошондон кийин анан Эмне китептер эле? диний китептер биздин жанагы эмени муфтияттын уруксаты менен эле басылган эле кадимки могу диний эме китеп дүкөндөрү бар го. Ошакта эле сатылган китептер. Алып калышты аларды. Ушундай. Демек эч кандай мыйзамыбыз болгон Жок. Мен тараптан дагы, улар тараптан дагы мыйзам бузуу болгон жок. Мыйзам негизинде эмне болсо булар ошол өз ишин аткарды. Мен да келдим, мыйзам негизинде өзүмдүн эмени бердим. Эки тараптан тең бири-бирибизге бир эме жок да. Эметемиз ал жерде тинтүү болду деп чыгып кетти да, сизге Китептерди эле карадым. Жок, эми бул ордерлерин көрсөтүп кадимкидей эле бар. Көргөздү, соттун санкциясы бар экен. Бар экен. Атайын соттун санкциясы менен келишти. А жерде үйгө келгенде да ошо мыйзамсыз нерсе болгон жок да. Санкция менен келип анан ошондой. Сиз адвокат менен келдиңизби? Уруксат берди адвокат? Жок, күбө катары дегенден кийин анан адвокатка муктаждык жок деп. Себеп мен ошол баягы карадым дагы, анан бир ошол жерде бир мындай бир кылмыштык эме адам мындай бир чочуса бир адвокат чакырам дейт да. Анан карап туруп ага окуй дедим да, анан жок деп эле келе бердим ошо. Бул жерде сиз эч кандай басым жолу сиз Жок, андай нерсе болгон жок. Эми сизди кайра экспертиза жетип чыккандан кийин Чакырышат, чакырып туруп анан байке деп тиги бул китептерде эч нерсе жок экен деп эле жиберишет деп. Мен үмүтүм чоң да ошондой эле да. Башка эч нерсе жок. Бул жерде элдер ошо чогулганда байке сиздин акыркы пост жазган ой пикириңизге таянып атышат да, анан сиз бирден бир журналистсиз, мындай ачык ой Жок, андай учурда да келишчү үйгө. Азыр айтып коеюнчу. Ушу мондай деп, ушундай саясий пост болгондо да келишчү. Бирок анда ачык эле айтчу, мондай күчөт жазып атасыз депчи. Анан мында болсо бул чындыгында ошондой да, ошол. Бул Крючокко үйлүү максат эмеспи? Жок, Крючокко үйлөнгөндө эмне кылышмак эле. Мисалы, муну мисалы
чыккандан кийин деле сындай берем да. Мен мындай болуп атпайм жигиттер. Мисалы туура эмес нерселер болуп атса сындап атам. А бир жакшы нерсеси болуп атса аны сындай айтып атам да. Мисалы деги эле ушундай мисалы бир политикке бир эме болуп саясатчыга бир фанат болуп анан тиги анын мисалы башка саясатчынын жаман жакшы жагы болуп атса жакшы жагын да айтам. Ким болбосун да. Кайсы президенттер келбесин. Жаман жагы жакпай аткан, элге жакпай аткан жагы болсо аны айтам мисалы. Негизи ошондой болуш керек да. Ана мисалы мындан кийин деле мисалы жакпаган нерселер болсо жаза беребиз аны басынчы. Ташиевпен камап калса келесизби? Келебиз. Бюллетень медиасынын көрөрмандары, учурда биз мына УКМКнын имаратынын алдында турабыз. Буга чейин журналист Семетей Талас уулунун кармалганы айтылган болчу. Анын жубайы УКМКнын кызматкерлери үйүн тинтип, аны камакка алып кетишкени айткан болчу. Мындан улам биякта жарандык активисттер, журналисттер чогулуп митингге чогулушкан. Бирок ага чейин эле жана өзүңүздөр көргөндөй Семетей Талас уулу комментарий берди. Анын айтымында анын экстремисттик пост жазды деп айыптап суракка күбө катары алышкан. Анан кайра эле камабай эле күбө катары сурак алып кой беришкен. Распространение экстремистских материалов. На самом деле так? Ну, на самом деле получается никак. Ну, я так скажу, что ему из нашей беседы короткой его допросили в качестве свидетеля. Его не уведомляли о совершении какого-то преступления, ему не предъявлено обвинение. Поэтому на самом деле он имеет статус свидетеля, и его отпустили. Что касается самого пресс-релиза, мне сложно, скажем, сейчас комментировать. Я еще раз хочу сказать, что сложно сейчас оценить, да, того, что тот факт, что насколько те или иные действия процессуально обоснованы или нет. Потому что если они проводили обыск, на то должен быть документ. А вы участвуете как адвокат? Вы знаете, я только подошел сюда, мы договорились, я разговаривал с его супругой, я должен был выступить как адвокат, да, если там ему предъявлять обвинение. Ну, в принципе, у нас и свидетель имеет право быть допрошенным вместе с адвокатом, поэтому я должен был выступить в качестве адвоката, но я только подошел, он уже вышел. Мына өзүңүздөр кандай азыр жактоочу жооп берди. Анын айтымында кандайдыр бир деңгээлде мыйзамсыз адамды эч кандай эскертүү бербестен экстремисттик маалыматты таратты деп үйүн тинткен. Кандайдыр бир деңгээлде мыйзамга жатпаарын түшүндүрүп берди. Мына бул жакта азыр коомдук ишмерлер, жарандык активисттер, журналисттер бар. Жаңы эле буга чейин камалды. Буга чейин УКМКнын кызматкерлери камакка алып кеткен журналист Семетей Талас уулу комментарий берди. Анын айтымында аны жон гана экстремисттик маалыматты таратууга шектелип, күбөгө чакырышкан. Ал өз суроолорго жооп берип, УКМКнын кызматкерлерин азыр уже чыккан.
мына бул жакта уже азыр кетип атышат элдер. Это было связано с его политической позицией, с его политической деятельностью, с его журналистской деятельностью. Иначе из сотен тысяч перепостов различных материалов. Урматтуу поликлиника медиасынын Фейсбуктагы көрүүчүлөрү дагы бир жолу айта кетсем, буга чейин журналист Семетей Талас уулу камакка алынган болчу УКМК кызматкерлери тарабынан. Анын жубайы буга чейин журналист Семетей Талас уулунун УКМК кызматкерлери эч кандай эскертүү бербестен, эч кандай комментарий бербестен үйүн тинтип камакка алып кетишкени айтылган болчу. Мындан улам журналистти кандайдыр бир деңгээлде колдоо максатында УКМКнын алдына журналисттер, коомдук ишмерлер, жана активисттер чыгышкан болчу. Бирок ага чейин эле камакка алынды делген журналист Семетей Талас уулу чыгып, аны жөн гана Фейсбуктагы бир посту экстремисттик мүнөздө экени айыпталып, ага күбө катары сурак берип чыкканын айтты. Жаңы эле азыркы учурда уже бул жакта да эле тарап бүтүштү. Кененирээк биздин поликлиника медиасынын сайтынан окуп маалыматтар менен кабардар болсоңуздар болот.